Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга сапар менен келген Түркия Республикасынын башкы омбудсмени Шереф Малкочту кабыл алды. Тараптар эл аралык укуктук жалпы таанылган принциптеринин жана ченемдеринин негизинде адам укуктарын коргоо жаатында эки тараптуу кызматташтыкты активдештирүү маселелери боюнча пикир алмашты. Мамлекет башчысы Түркиянын башкы омбудсменинин Кыргызстанга жасаган сапары учурунда эки өлкөнүн акыйкатчы институттарынын ортосунда байланыш түзүлүп, тажрыйба алмашуу ниетин канаттануу менен баалады. Садыр Жапаров эки өлкө ортосундагы стратегиялык кызматташтык жана бир туугандык мамилелер күн сайын бекемделип жатканын белгилеп, Шереф Малкочту мамлекеттик кызматтагы бай тажрыйбасы Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы эки тараптуу карым-катнаштардын мындан ары да бекемделишине олуттуу салым кошот деген ишенимин билдирди. Өз кезегинде Түркиянын башкы омбудсмени Шереф Малкоч Садыр Жапаровго меймандостугу үчүн ыраазычылык билдирип, өлкө президенти Реджеп Тайип Эрдогандын жолдогон саламын айтты. Шереф Малкоч сапардын жүрүшүндө эки өлкөнүн акыйкатчыларынын ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүү жөнүндө кол коюлган меморандум тууралуу маалымдап, өз ара сапарларды жасоо жана тажрыйба алмашуу жолу менен кыргыз кесиптештери менен тыгыз өз ара аракеттенүүгө даяр экендигин билдирди.